Улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата «Память поколений. Живое слово. Победы в школах Кыргызстана» аттуу республикалык конкурстун жеңүүчүлөрү сыйланды. Биринчи орунду Бишкектеги Датка мектеп комплексинин мугалимдери Калыкова жана Токонова жеңип алышты. Экинчи орун Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинин мугалими Жунушбаевага, үчүнчү орун болсо Ак Суу районунун Тепке айылындагы Жантөшев атындагы мектептин мугалими Жунсаевага ыйгарылды. Ошондой эле Түп районунун Кудуруу айылындагы номер 2 мектептин мугалими Абдылдаевага жана Акылман лицейинин мугалими Адаевская ыраазычылык каттар жана китеп белектери менен сыйланышты. Конкурсту Кут билим медиа борбору, Русский язык и литература в школах Кыргызстана журналы жана Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын тарбиялык иштер башкармалыгы биргелешип өткөрдү. Аталган сынак улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата жарыяланган. Катышуучулар согуш темасына арналган адабий чыгармалар боюнча сабактын методикалык шилтемесин, методикалык иштелмесин же сабактан тышкары иш-чаранын сценарийин жиберишти. Сыйлык тапшыруу аземинде сөз сүйлөгөн журналдын башкы редактору Сорон Кулов катышуучулардын иштерин жогору баалап, алардын эмгеги мактоого татыктуу экенин белгиледи.